Саламатсызбы, Кушбакова Р БКМ бюджет жөнөт тайпасынын студенти Каленова А коррекциялык жана атайын педагогика предмети боюнча айкалышкан кемчилдиги бар балдарды окутуп тарбиялоо темасы боюнча кайтарым байланыш. Негизинен, балдардын өсүүдөгү кемчиликтердин арасынан эң эле татаал структурага ээ бул айкалышкан кемчилдик болуп саналат. Коррекциялык жана атайын педагогика илимин изилдөө объектилеринин бири айкалышкан кемчиликтүү балдар болуп эсептелет. Аномалдуулуктун бул категориясы көбүнчө жаш балдарда кездешет. Бул категорияга төмөндөгү кемчиликтеги балдар кирет. Биринчи, акыл эси кем, дүлөй, начар көргөн балдар. Экинчи, акыл эси кем, начар көргөн жана сокур балдар. Үчүнчү, сокур, дүлөй, дудук балдар тобу. Төртүнчү, акылы кем, сүйлөө эречинде кемчилдиги бар балдар. Айкалышкан кемчилдиги бар балдарды окутуп тарбиялоо боюнча улуу психолог Выгодский айкалышкан кемчилдиги бар балдарды окутуп тарбиялоо үчүн окутуунун төмөндөгүдөй эки түрүн талап кылган. Алардын биринчиси уюштурулган окутуу. Бул окутуу атайын түзүлгөн окуу программасынын жана окуу планынын негизинде жүргүзүлөт. Экинчиси уюштурулбаган окутуу. Бул окутууда балдарды оюн иш-аракетине, окуу иш-аракетине, эмгек иш-аракетинде өзүн өзү тейлөө жана айлана чөйрө менен тааныштыруу каралат. Окуу программасы боюнча негизги дарылоочу, гимнастика жана эмгек сабактары көп кездешет. Угуусунда, көрүүсүндө кемчилдиги бар балдар. Айкалышкан кемчилдиги бар инсандар функциясы жана органикалык жактан бузулуунун бир канча түрүн өзүнө камтыйт. Баланын өсүү деңгээлин изилдөө үчүн атайын медико-педагогикалык комиссия чечими менен окутуп тарбиялоо иши каралат. Башкача айтканда, айкалышкан кемчилдиги бар балдарды окутуу үчүн бир гана педагог эмгектенбестен, дайыма балдар мед кызматкерлеринин көз алдында болуп туруусу абзел. Айкалышкан кемчилдиктин пайда болуу себептери. Биринчи, тубасы айкалышкан кемчилдик. Экинчи, баштын нерв системасына өтө оор доо кеткендик. Үчүнчү, түйүлдүк мезгилдеги ар кандай оорулар менен ооруу, чылым чегүү, спирт ичимдиктерин ичүү. Өзгөчө белгилеп кетчү жагдай тубасы айкалышкан кемчилдикти жеңүү өтө оор. Ал эми баштын нерв системасына өтө оор доо кеткендикти жеңүү, башка айтканда, кийин пайда болгон кемчиликти жеңүү бир аз жеңилирээк. Мына ушуну менен кайтарым байланышка түзүлгөн слайд аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.